кампаны бузуп кетти, бул жерде бузуп кетишти. Бул жерде эме бар болчу. Анан бул көзү жер сатып алып чаны бузуп кетишти. Тиягын кампаны бузуп кетишти, баарын тең эле бузуп неме кылышты да. Анан ошол эми кийинки балдарга бирдеме калтырып, из калтырып кетишин керек да. Бул эмне мына өлөбүз, биз баарыбыз тең өлөбүз. Бирок кийинки муундарга кичине калса бул эс алчу жай болот, эме болот. Анан кичине кийинки балдар кичине эстей жүрөт да. Бектен Кудайбергенов учурда 71 жашта, ал Жумгал районунун Көйгөй айылынын тургуну. Учурунда дыйкан чарбага эмгеги сиңип, чарбасы өркүндөгөндүгү үчүн ардак тактада дайым турган. Каарманыбыз учурда өзү тигип өстүргөн сейил багында малга өзгөчө тоют топтоп келет. Күн сайын дарактан түшкөн жалбырактарды байбичеси менен тырмап чогултуп, аны кышкы тоютка даярдоодо. Айтымында мындай тоют мал жандыкка өзгөчө витамин. Келечекте үйүнө жакын жайгашкан сейил бакты заманбап эс алуу жайына айлантууну максат кылып келет. Сейил бактагы бактарактар учурда бышып жетилип, күчүнө кирип калган. Ошо уй сарай болчу дегенде. Анан бияктан Эмел айылы келди, буяктан Минтек айылы келди, бияктан Жаңы Жол айылы келип, ошондой коллективдештиргенде кийин уй сарайды Эмел деген жерге алып кетишти. Анан кийин бул жерге 4 колхоз бириккенден кийин бул жер кайра бусулгандан кийин бул жер кырман болуп калган. Анан кырман болуп Союз тарагыча кырман болуп турду. Анан кийин Союз тарагандан кийин ошол бош калганда бул жерде элдер ала баштаган, кой эс алчу жай болот. Эми келечекте эме болбосун деп анан кеми мен 96-жылы анан тиктим бул жерде. Акай бул жерде Швейцария кылабыз деп киришти. Кояганда мен дагы бир үлүшүмдү адам катар болгондон кийин үлүшүмдү кошоюн деп туруп, ошонго мектеп школдун балдары менен, мугалимдер менен, коллективдер менен мунас таш экен, лом менен касып койдук. Андан кийин суу келбей калып, ошол жылдар кургакчыл болуп калып, чакалап эметтик, шестерна менен трактор менен алып келип отурган эметип ушинтип өстүрдүк. Шунун арасында биягы илгери Токой чарба министри комитеттин председатели Мүсүраев деген экен, ошондон алып кеттик. Тетиги Түбү районунан Кең Суу деген айыл бар экен. Түгөлбай Сыдыкбековдун айылы экен, лескосов бар экен. Ошондон алып келип туруп 250 карагайды алып келиптик экенбиз. Анан кантседе жейли экен. Ошол жерде анда мындай болуп карабай өсчү эмес. Элдер жулуп кетти, үйлөрүнөн көрдүм. Эми өстүрүп алгыла, мен тетигинден бери асап менен келди беле деп турган эметтик. Анан кийин эми бактар болсо мына жетилип калды. Кудай буйруса эми жерге детский площадкаларды коюп, патлык коюп, селкинчек, тренажный эмелерди коюп, эми артка балдарды мен деле карып калдым. Мына 71-ге чыктым. Кийинки муундар ошол жерге эс алсын деп ушуну калтырып атам. Мен эми ушул өсүп жетилип калгандан бери тоют катары пайдаланып атам. Өзүм кезимди жат экен. Мондо жалбыракта каротин көп болот. Башка чөпкө караганда почти жаңы эспарсет, жаңы көк чөптөй болуп, бедедей болуп тур. Мында каротин көп болот. Анан мен ушуну тоют катары пайдаланып жүрөм. 10 чакты жыл болду. Өрттөй ийбейм. Бул биринчиден тазалык болуп калат, экинчиден өрттөгөндө мына андан уу газдар чыгат. Андан көрөкчө монтип тоют кырып алса жакшы болот эле. Мен өзүм ойлоп жүрөм, мен муну бир гранулный станок таап алып туруп, жалбыракты кошуп, бедени, эспарсетти, саманды кошуп туруп бир тоют кылып, элге бир көрсөтмө кылсам деген оюм бар. Эми ошого сенасы жактан кичине жетишсиз болуп жүрөм. Буюрса жасайм деген ой бар.
программа алып туруптур. Бектен Кудайбергенов 1969 жылы 10 жылдык орто мектепти аяктап 2 жыл армияда кызмат өтөгөн. Андан соң Чарбада иштеп жүрүп 1973 жылы Кант шаарындагы Айыл Чарба техникумуна тапшырып 3 жыл аралыгында окуп бүтүргөн. Андан соң Ысык көл өрөөнүндө 6 ай иштеп кичи мекенине келип, Көкө Мерен совхозун түзүп, саан уйларды чогултуп, Чарбаны 1986 жылга чейин өркүндөтүүгө салым кошкон. Ал кезде бир уйдан 370-380 литрге чейин сүт алган учурлары болгон. Мына ушундай ийгиликтин арты менен райондук, облустук жана республикалык ардак тактада эң алдыңкы чарба катары турушкан. Кийин жылкы жандыгын багуу менен өз алдынча кеткен. Учурда 5 баланы тарбиялап өстүрүп, неберелеринин кашында. Каарманыбыз табигатты көздүн карегиндей сактап, жумгал суусунун жээгин токой катары ижарага алып, түркүн түс тарактарды тигип, канаттууларды багып, токойду сактап калууга үлгүргөн. Мындан сырткары дагы өзүм экологияны жакшы көрөм. Жумгал суусу Көкөмөрөн суусунун жээктеринде арендага алып туруп өстүрүп, агаларга да бак тиктик, тал теректерди тиктик, окчулар менен барып алып туруп. Эми ажер ичине мурун токойдун ичине ат чапчыбыз. Ат чапкандай болчу да. Анан кийин асыр ат баскандай деле эме болуп калды. Жөөгүч араң кирип чыгат. Анан кийин эми ал деле токой ичи байып калды, өстү. Эми ал дагы элдерге калат. Кудай буйруса эми ошо мен өзүм ойлоп жүрөм. Кудай буйруп мен тиги акимчиликте ушу туризм боюнча комитет эмеси бар экен. Агалар менен сүйлөштүм. Ушу Көбөйдүн көпүрөсүнөн баштап суунун жээгиндеси менен аралга чейин ошо туристтер велосипед менен, мотоцикл менен өтсө деген эме кылып атам. Инициатива көтөрүп атам. Андан сырткары мен деле ошол чакан ишканабыз бар, кысыл туз чыгарган. Анын болсо инилерим иштетип атат кысыл туз менен. Мен буйруса. Ушинтип кичине анча мынча болсо дагы ушу элиме, жериме кызмат кылып атам.